Балдар жердин жандуу гүлдөрү, андыктан бул күнкү иш-чарага ар бир бала ата-эненин коштоосу менен келишти. Балдар үчүн Жергетал айыл өкмөтү атайын оюн-зоок уюштуруп, ар бир балага көңүл бурууну максат кылышкан. Болгон айыл өкмөттөн баягы өздүк эсебибизден, бюджетибизден бир аз тыйын каралган. Ошо тыйынга атайын ошо балдарды чакырып бүгүн кичине 1-2 концерттик номер менен анан спонсорлор дагы чыкты. Буга ошо Санат кафесинин ээси дагы өзү жеке демөөрчү болуп, ошо 50 баладан ашыгыраак балага стол жазып чай берейин деп эме кылды. Биз айыл өкмөттүн эсебинен ошо ар бир балага ошо 1000 сомдон акча каражатын конверт кылып берип атабыз. Баягы колдон келген эми жардам дары-дармектерине майда чүйдөсүнө бир аз болсо дагы жарап кетсин деп. Гулиза Осмонова бул күнкү иш-чарага 7 жаштагы небересин алып келген. Каарманыбыздын айтымында 1 жыл мурда небереси оор операция болуп, учурда чоң эненин камкордугуна муктаж. Андыктан ар бир балага өзгөчө тазалыкты ата-энелер үйрөтүшү керек дейт. Ар жерлерин баарын көрүп, ошо эхинококк признактарын шыр билип, бизде шыр ошол ноябрдын 27-синде бизде операция жолу менен эхинококкту алып түштү. Жакшы, балам Кудайга шүгүр. Быйыл да ошол барып бир сыра өтүп келдик. Баары жакшы болуп калдык. Анан ошол мен ошол айтарым, ошо кичинекей балдарга ошол эхинококктун бул жугуштуу оору экен. Бул көбүнчө ошо балдар колдорун таза алып жүрүш керек экен. Бул көбүнчө жер жемиштерден, мышыктардан, иттерден жугат экен. Ошодон алыс болуңуздар. Балдар биздин келечегибиз. Балдар үчүн биз кам көрүшүбүз керек. Балдар үчүн атайын концерттик программалар тартууланды. Айылдагы мектеп окуучулары, облустук драма театрынын актерлору балдардын көңүлүн көтөрүү максатында кызыктуу оюндарды уюштуруп, жагымдуу маанай тартуулашты. Балдарды үйдө кармабай, коомго аралаштыруу үчүн ушундай кечелер өтүп турса, электеги ден соолунан жабыркаган балдар бири-бири менен таанышып, аз болсо дагы көңүлдөрү көтөрүлүп калмак дешет ата-энелер. Андыктан айыл өкмөт тарабынан уюштурулган иш-чарада көңүл сыртында калбай, келгендерине балдары кубанып жаткандыктарын кошумчалашты. Мен бүгүн бул жерге баламды алып келгем. Балам ошо кичинесинен баштап эле аллергический астма болуп жүрөт. Ошо Бишкекке учетко туруп, ушунча жылдан бери ошо Бишкекте көрүнүп, такай лечение алып турабыз. Мамлекет тарабынан жөлөк пул алабыз. Жакшы. Былтырдан баштап көтөрүлүп калды. Өзүнүн дары-дармегине, анын устуна жетет. Бүгүн өткөрүп аткан айыл өкмөтүбүзгө чоң ыраазычылык билдирем. Балдарга ден соолук каалайм. Уюштурулган иш-чаранын соңунда ар бир балага Жергетал айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1000 сомдон акчалай белектер тапшырылды. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.